두도 디디디 오 어쭈쭈쭈쭈쭈쭈 Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде адаттагыдай эле маданият майданы. Өзүңүздөр байкаганыңыздардай бүгүн бизде өзгөчө эфир болгон турат. Студиябызга Акшола балдар хорунун скрипачтар тобу жана ошондой эле дагы ушул топтун жетекчиси Айзат Рафаэл эжебиз келип отурат. Биздин студиябызда эжекесинин жанында отурган эки мотурайган кызыбыз Нагима жана ошондой эле Алия. Студиябызга кош келиңиздер. Өзгөчө балдар келгенде, мындай бир өнөрлүү балдар келгенде бир баарыбыз кубанабыз го. Өнөрлүү балдар бул өлкөбүздүн эртеңки келечеги. Негизи эле бул Акшола балдар хору, үлгүлүү балдар хору деп аталып, Кыргызстандагы эң бийик Токтогул атындагы сыйлыкка татыганын да билебиз. Анан бул хор биз билгенден 30 жылдан ашуун Кыргызга бир чоң өзүнүн кызматын кылып келип атат. Алдыңкы өнөр адамдарын тарбиялап чыгарды дегендей. Эми ошол топ, ошол хордун тобу кайсы бир деңгээлде акыркы жылдардын аралыгында өзгөчө бир канатын кулачын кенен жайды го. Скрипка өнөрүн балдарды музыкалык башка тараптардан тарбиялоону баштады. Буга чейин ырдап келген балдар эми кайсы бир деңгээлде өздөрү музыкалык бир чоң билим алып чыгып атышат. Ошолордун бирин сиз жетектеп атасыз, Айзат эже. Бул качан түзүлдүңүздөр? Бүгүнкү күндө канча баланы тарбиялап атасыз? Туура айтасыз. Эң биринчиден ар дайым бизге көмөктөшүп, биздин жакшылыгыбызды, биздин жаңылыктарыбызды, биздин көйгөйлөрүбүздү, биздин жетишкендиктерибизди ар дайым тең бөлүшүп, көрүүчүлөргө жеткиликтүү жеткизип, бизди колдоп, ушинтип эфирлериңиздерге чакырып турганыңыздар үчүн Акшола балдар хорунун атынан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Милдетибиз го эже, өнөрдү элге көргөзүш биздин милдет. Рахмат айтышыбыз керек дегендей. Анан кийин Маданият каналынын жааматын, бүткүл жааматын деги эле Кыргыз телерадио корпорациясынын 60 жылдык мааракеси менен учурдан пайдаланып куттуктап кетейин. Ыраазычылык билдиребиз. Мынтип жаркырап жаңы жылда келип калды. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Ар дайым ишиңиздерге чоң ийгилик каалаймын. Эфириңиздер таза, тунук, жаркын болуп, үй бүлөңүздөргө кут кирип, үйүңүздөрдө ар дайым бакыт уролуп жүрсүн демекчимин. Мына сиз азыр мага абдан жакшы бир олуттуу суроо бердиңиз. Ооба, бул жөнүндө мен азыр толук маалымат бергенге аракет жасайын. Акшола балдар хору быйыл 34-чү окуу жылын баштады деп айтып эле келатабыз. Ушул көп аралыктын ичинде, чоң аралыктын ичинде Акшола балдар хору Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлыктын
лауреаты, бул көпчүлүккө белгилүү болсо керек. Ушул 34 жылдын аралыгында көптөгөн дүйнө жүзүн кыдырып, эл аралык фестиваль конкурстардын катышуучусу болуп, баш байгелерди багындырып дегендей гран-при биринчи, экинчи орундарды ээлеп келе жатат. Ушул аралыкта Акшола балдар хору канча деген миңдеген балдарды чоңойтуп, тыкан немистерчесинен тарбияны берип, жашоо деген чоң жолго салып келатат. Ошолордун арасында эң биринчи бүтүрүүчүлөрдүн бири катарында мен да бармын. Өзүңүз дагы Акшолонун? Ооба. 9 жашыман баштап ырдап, 20 жашыма чейин ырдаганмын ушул хордо. Анан бизде бир мындай айтып кетпедимби, тартип бар деп. Ошол бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр деле кете албай эле кайра келип эле, жардамдашып эле, иштешип эле, кошо баягы турмуш куруп кеткичектей ошол жерде эле аралашып жүрө берет. Чоңурактары кичинекейлерин багып, жетелеп, кийингенди үйрөтүп дегендей тарбиялап кете берет да. Бирин эжесиңди дей эле ушундай бир туугандай болуп эле иштей беребиз. Ушул чоң аралыктын ичинде Акшола балдар хору баягыдай эле жөнөкөй эле 64-чү орто билим берүүчү гимназия мектебинин астында эле жөнөкөй эле балдар хор кружогу боюнча эле иштеп келатат. Ошол эле ат менен. Мамлекеттик бир чоң макам ала элек го? Жок, ала элек. Бирок ошого карабастан Акшола балдар хору илгери эле бул кружок деген статустан чектеп кеткен. Буга кандайча кандай деп суроо болушу мүмкүн. Буга мен мындай жооп берет элем да. Анткени ушул иштөө процессинин негизинде, балдар менен иштөө процессинин негизинде биздин кыйын жакшынакай жетекчибиз бар, Гүлмир эжекебиз өзүнүн бир балдарга ылайыкташтырылган бир уникалдуу методикасын жазган, иштеп чыккан. Ошол методиканын негизинде биздин Акшола балдар хору азыркы мезгилде, ошол эле мезгилде деле бир өзүнүн бир башкача, дагы деле айтып кетейин, уникалдуу бир өзгөчө стили бар коллектив болуп, башкаларга окшошпогон, башкаларга Акшола үлгүлүү балдар хору деп, үлгүлүү деген бир өзгөчө театрлашкан, элдик дагы намыбыз бар да. Мындай хор мектеби болуп калган да. Өзүнчө бир стили бар хор мектеп. Анан ошол методиканын негизинде иштеп келатып эле балдар бир өзүнчө бир башкача результат деп коебуз го, жыйынтыктарды бере баштады. Анан ошол убакта мен Абдыраев атайын музыкалык мектеп, Абдыраев атындагы мектепти аяктап, улуттук консерваториянын акыркы курсунда окуп жаткан мезгил эле. Ошондо Гүлмир эжекебиз бир сөз баштап, ушул балдар чынында эле бир кандайдыр бир башкача өзгөчө жыйынтык берип атат. Ушуларды бир кандай кылсак, ушул Акшолага бир музыкалык аспаптарды киргизсекпи деген инициатива менен ошол мезгилде колубуздун келишинче баштадык эле. Ошол методиканын негизинде мен анда скрипкадан, дагы бир эжекебиз бар эле фортепиано киргизип, 2 инструмент киргизип, анан дагы комузду да киргизип, ошентип 3 инструмент менен акырындан балдардын музыка дүйнөсүнө суугандыра баштаганбыз. Ошол анан ошол мезгилде скрипачтардан бир кызыбыз лауреат болгонго жетип 8 жашында. Канча жыл болду бул тармак киргенине сиздерге? Ошол убакта 98-97 жыл эле да. Анан шартка байланыштуу, каражатка байланыштуу дегендей билесиздерби, жана антип мектептин алдында болсок, ушундай тартыштарына байланыштуу бул экспериментибиз кичине
токтоп калган. Андан кийин дагы бир жолу аракет жасап, аныбыз дагы жакшы болбой калды эле. Анан ушинтип эле баягы мүмкүнчүлүгүбүз чак келгенде, колубуздан келип калганда, каражатыбыз пайда болуп калганда баштаганга аракет жасайбыз деле, анан кайра эле баягы каражаттын аздыгынан, колдоо жоктугуна. Эми Акшоола өзүн өзү баягы бутка тургузуп келип аткан коллективдердин бири го. Ооба. Кайсы бир деңгээлде бул мамлекеттик деңгээлде сиздерге андай бир чоң жардам жок бүгүнкү күндө? Жок деп кой эсе десем болот. Эми бул Биздин жерде иштерибиздечи, кечиресиз сөзүңүзгө аралажа. Биздин иштерибизге министерствонун деле, чоңдордун деле сиз айткандай, кээде биз кандай иш кылып, кайсы жерге өлкөгө барып, кандай орун алып келип, жетишкендер жетишип атканыбызды деле кээде билбей деле калышат. Ошондой убакыттар болуп калат да. Анан ошентип отуруп 2 жыл мурун кайра Гүлмиреже инициатива көтөрүп, бир нече мугалимди чакырып, кеңешме куруп, анан дагы бир жолу баштап көрөлү. Эми муну биз музыкалык мектеп сыяктуу кылып, хордун астындагы бир хордун негизинде музыкалык мектеп сыяктуу кылып 2 жыл мурун ачтык. Буюрса ушул февралда 2 жыл болгон турат. Бирок ушул кичинекей аралыкка карабай, бизде азыр фортепиано бөлүмү бар, комузчулар бөлүмү бар. Эми комузчулар бөлүмү десем кыска болуп калат го, элдик аспаптар бөлүмү деп айтайын. Анткени ал жерде комуз эле эмес, ооз комуз, чопо, чор дагы көптөгөн инструменттерди, аспаптарды өздөштүрүп атышат. Салттуу музыканы. Андан тышкары виолончелибиз бар. Анан скрипачтар. Скрипачтар тобунун ошол скрипачтар бөлүмүн мен жетектеп келем. Найзат эже, бул сиздердин ошо скрипачтардын тобунда канча бала бар бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө скрипачтар ансамблинде 4 кыз катышат. Андан тышкары мынакей 2 кичинекей кыздарым тарбияланып келатат, жаңы келишти. Булар дагы акырында болсо кичинеден чоң кыздарын туурап кошула башташты. Эксперимент кылып атабыз. Сурайчы кыздардан. Нагима биз билгенден 1 жыл мурда барып баштаган. Анан Нагиманын алгачкы кадамдарын биз дагы ошол бир сюжет тартып эфирге берип калып көрүп калдык эле. Ал кезде эми үйрөнүп, скрипканы колго алуу кандай экенин үйрөнүп баштаган. Азыр эми эмнелерди чертип калдың, Нагима, айтчы? Айтчы, канча жаштасың азыр? Канча жаштасың? Канча жаштан келдиң эле хорго? Музыкаларды ойноп атасың? Айта кой. Мен хорго канчан келдиң эле? 4 жашыман. 4 жашыңда келдиң, э? Азыр мен 5темин. 5тесиң, э? Эмне, кайсыл музыкаларды аткара аласың? Кайсыларды үйрөндүң? Моцарт, Аллегретто. Моцарт үйрөндүң, э? Карачы кандай? Ойноп атасың? 5 жашта Моцарттын музыкасын ойнойт деген. Азыр Хараватты ойноп атам. Андан тышкары азыр көрөсүздөр өзүңүздөр гамма джаз деген чыгарманы кыздар менен чогуу ойнойт, э? Туурабы? Алия, сенчи канча болду келгениңе? 2 ай болду. 2 ай болду. 2 айдын аралыгында балдар кадимкидей чертип ансамбльге кошулуп калды. Ошол биздин уникалдуулугубуз ушунда да. Ошол методиканын негизинде иштеп, бул мындай бат, түшүнүктүү, оңой, жеткиликтүү балдарга берүүгө болот. Бүгүнкү күндөгү жанагы ааламдашуу алкагындагы мобилдүүлүктү колго алган турбайсыздарбы? Алия, оор эмеспи? Сага жагабы? Жагат. Кантип үйрөнүп баштадың? Эмнелерден баштадың? Азыр эмнени ойноп атасың? Бул да Моцарттын Аллегреттосын азыр эле уже ойноп атат, э? 2 айдын аралыгында. Баклановдун этюдтарын ойноп атат, э? Туурабы? Частушканы ойнодук, э? Ошондойбу? Кана айтып берчи, эмнелерди үйрөндүң скрипкага келгени? Скрипкага келгени Ноталарды үйрөндүңбү? ноталарды үйрөндүм. Жазганды үйрөндүкпү? Санаганды үйрөндүк, э? Ооба. Айып дагы эмнелерди үйрөндүң? Канчадасың, Алия? 8дем. 8десиң. 2 класста окуйт турбайсыңбы, э? Ооба. Азыр анда Алия менен Нагиманы студиянын 2 тарабына жөнөтөлү, э? Кыздар менен барып, туруп бара берсеңер болот силер. Азыр кыздарды биринчи угуп албайлыбы? Бул кыздар азыр тиги кыздардын ойногонун угуп алып, анан кийин барышсын.
Али. Ырасчылык билдирели кыздарга. Биздин студиябыздын экинчи тарабында келген кыздар менен дагы биз сүйлөшкүбүз келет. Жибек, канча болду скрипка ойноп баштаганыңа? Саламатсызбы, менин атым Жибек. Мен скрипка ойногонума 1 жыл болду. Мага скрипка абдан жагат. Биз ансамбль менен билесизби, бир гана үн менен эмес, 3-4 үн менен ойнойбуз. Ар бирибиздин өз партиясы бар. Жибек, ал 3-4 үн менен ойногон алгандай, мен музыкант болбогонго байланыштуу ал нерсени жакшы түшүнө албайм. Ар кимиси өзүнүн ыргагын ойнойт. Анан ошол кошулат. Жалпы 4 башка үн менен туруп, жанагы хордо ырдагандай эле 3-4 үн менен ырдап атпайбызбы? Ошондой эле булар да музыкалык диктант деп коебузбу, сольфеджио да? Окушабы булар? Билим алышат да? Кадимкидей ошол туура айтасыз. Скрипкада ойнош үчүн атайын сольфеджио сабагы, музыкалык адабият сабагы кирилет, теория музыки деген сабак кирилет. Бирок биздин жана мен айтып кетейин дегеним, өзгөчөлүгүбүз, музыкалык мектептерден өзгөчөлүгүбүз кичине башкачараак өтөбүз да. Мен өзүмдүн эле сабагымда бул өзүнчө болуп, мектептерде мисалы үчүн 1 саат сольфеджио өтүлүп, 1 саат убакыт бөлүнүп, муз литература өтүлөт да. Биздики болсо, мен өзүмдүн жеке сабагымда эле ошол өтүп аткан чыгарма жөнүндө айтылып, композитор жөнүндө айтып, сольфеджиону өтүп, жазганды үйрөнүп, ошо биз ойноп аткан ыргак боюнча эле кандай санаш керек болсо, ошолго жазып, ал кандай жазылат, кандай эсептелинет. Андан тышкары ошол эсептеп жазган, үйрөнүп аткан темабызга кээде булар чыгарышат дагы. Өздөрүнүн ыргактарын чыгарышат. Ноталардын кайсыр деңгил багы созулуу аралыктарында. Балдардын ички дүйнөсүндөгү жөндөмүн чыгарабыз да. Балким булардын ичинде жанагы композиторлор жаткан чыгар деп ошол убакыт беребиз да. Атайын ошол өткөн темага кана жазып келчи дейм. Анан ошолордун ичинен мынакей Самирабыз жакшынакай өзүнүн кичинеден болсо дагы жөндөмүн көрсөтө баштады, жазып, акырындап. Самира менен сүйлөшөлүчү. Самира, сен качан келдиң? Мен скрипкага Микрофонго жакыныраак келип алсаң болот. Мен скрипкага келгениме 2 жыл болду. Мен чоңойгондо чоң скрипач болгум келет. Анткени скрипканы абдан жакшы көрөм. Самира, азыр бизге кичине ойноп көргөзүп бере аласыңбы? Өзүңдүн бир жөндөмү бар деп атат эже. Башкача бир таланты бар кыз экенин билинип атат деп айтып атат. Кичине бизге мындай бир көргөзүп берчи ушул жерден. Мен ушул жерден айтып кетет элем, азыр скрипкасын алып даярлангыча. Самира бир кандай десем, бир жанагы балдарды тарбиялоодо, мисалы үчүн мектептерде мындай ачык, таланты ярко выраженный деп которчу айтканда, сыртында болгон таланттарды гана скрипкага тандап алат. Анткени скрипка өтө татаал инструмент да. Ошондуктан ал жерге слуху дагы, ритми дагы бардык жерден төп келишип, сыртында тим эле жаркырап тургандарды алып, анткени ал жерде программа бар да. Ошол программадан калышпайлы деп эле даяр болгон балдарды гана скрипкага алат да. А кээ бир балдар бизде ички жөндөмү ичинде болот. Биздин максатыбыз ошол балдардын биздин урааныбыз десем, таланттуу бала жок деген уран менен иштейбиз да. Ошол ичиндеги катылып жаткан сандыктагы жөндөмүн алып чыгуу. Анткени ар бир адам эле, ар бир бала таланттуу. Ар бир баланын жөндөмү бар. Аны жөн гана иштеп, ошонун мүнөзүнө жараша, кыялына жараша дегендей, тарбиясына жараша, деңгээлине жараша ошону чыгарып, акырындан иштейбиз. Кыздардын, мисалы үчүн азыр Самира ойногон турат, бул Самиранын таланты жанагы мен айткандай сыртында да. Бул азыр композиторский жөндөмү да чыгып келатат бул кыздын. Бул көптү үмүттөндүргөн кыздардын бири деп койсом болот. Негизи биздин студиябызга бул Акшола балдар хору келгенде 5-6 класстын окуучулары өздөрү концертмейстер болуп жүрөт дегенде биз таң калганбыз. Чоң опера ырдаган ырчыларды алып келип концертмейстер болуп бер дегенде айрымдары качат го. Балдардын арасынан чыккан бир концертмейстерлерди көрүп биз да таң калдык эле. Самиранын талантын көрөлүчү анда. Самира.
азыр айтып койчу, эмнени ойнойсуң? Мен азыр скрипач композитордун Жан Батист Акалайнын концертин ойнойм. Ошондон үзүндү ойнойбуз. Азыр ушунун үстүндө иштеп жатабыз, кичине арыраак тур. Ушул сыяктуу да. Ой, Самира талантың өрткүндөй берсин. Биз дагы бир нече мүнөттөрдөн кийин кыздардын аткаруусунда кийинки музыканы угабыз. Ага чейин мен сизден сурагым келип атат, сиз айтып атпайсызбы? 2 айдын ичинде кыздар кадимкидей ансамбль менен ойногон жетишип калыптыр. Ал эмес баягы канча жыл ошол музыка тармагында иштеп, канча жыл скрипкасы колунан түшпөгөн музыканттар дагы дароо кошулуп кетиши оңой эмес го. Буларды кантип кошуп атасыздар? Биздин ошо өзгөчөлүгүбүз ушунда да. Биринчи күндөн эле сахнага көндүрүү. Биринчи күндөн эле негизи бул мен билейин дегеним Айзат эже, бул баягы профессионал музыканттар же болбосо ошол кайсыр деңгээлде баягы университеттерде же болбосо өнөр мектептеринде ошол сабак өткөн музыканттар бул 2 айдын ичинде бала үйрөнүп кошулуп кетиши мүмкүн эмес деген бир сын көз караштар менен кайсыр деңгээлде сиздерге кайрылат. Ошондой болбойбу? Кантип ошол бир сабактын ичинде бул деген сольфеджиону дагы, муз литератураны дагы, теория музыканы дагы киргизүү бул кантип болсун? Бир саатта кантип жетишет дейт. Биз жетишкенге ошондой, биздин методикабыз ошондой. Мисалга ошол бунун эч оорчулугу жок. Өтүп аткан чыгарманын негизинде эле кандай болуп атат? Ал чыгарманы ким жазган? Кайсы композитор жазган? Негизи Айзат эже, сиз өзүңүз дагы ушул тараптан билим алдыңыз да. Канткени менен сиз жанагы ошол Союз убагынан бери келип аткан ыкма менен окудуңуз да. Ошол жана өзүңүз айтып аткандай бөлүп баарысын өз-өзүнчө окудуңуз. Ошол ыкма менен салыштырганда өзүңүз салыштырасызбы? Канча жылдык өмүрүмдү ушул 2 айда үйрөнүп алсам болмок экен деген ой кетпейби? Албетте. Иштөө процессинин негизинде деги эле мугалим болуу, мисалы үчүн мен азыр ошол деңгээлге келип калдым окшойт. Мугалим болуу бул чоң жоопкерчиликти талап кылат экен дагы, андан тышкары изденүүнү талап кылат. Ар дайым эле издене берсең, ошонун үстүндө иштей берсең, тем более балдар менен иштеш үчүн балдарды ошончолук сүйүш керек. Балдардын менен иштеш үчүн психолог болушуң керек. Ар биринин өзүнүн кыялына жараша да. Ошол мисалы үчүн мен чыгарма берип атканда кандай жөндөмү бар? Бул бат ойногонду жакшы көрөт. Бул болсо жай ойногонду жакшы көрөт. Бул мисалы үчүн азыр эле Самира ойнободу, Кантилена. Кантиленаны ойнош абдан оор. Самиранын ошол жака жөндөмү бар. Мисалы үчүн азыр Альбинага суроо беребиз го, Альбина бат ойногонду жакшы көрөт. Мен ошого ылайыкташтырып, биринчи күндөн бери баштап эле сүйлөшүп, баягы 1-2 сабак өткөндөн кийин эле бала билинип калат, ойноп атканда эле. Кыймыл аракетинен эле сүйлөшкөндө эле ошондо эле билинип калат. Ошого жараша эле мен чыгармаларды буну ойноп атсак, уже эмкиге план түзүп коем. Анан кийин баягы программа менен эле сен мону ойнойсуң деген эмес.
3-4 чыгарманы бир программа, бир тапшырманы берип, ошону гана аткарып барганга көнгөнбүз го. Бизде андай эмес. Ар бирине өзүнчө индивидуальный подход деп коем. Ар бирине бир 3 чыгарма даярлап коем дайыма. Анан ошол чыгарманын негизинде сабакка келгенде отуруп алып, мен ойноп берем. Кана, мисалы үчүн, Альбина, айтчы, кайсынысы жакты сага? Эгер ошол чыгарма балага жакса, ал ошол ойнойт, аткара алат. Азат эже, дагы бир нерсе, бул ошол өзгөчө скрипка ойногондо, анан балет өнөрүндө, балетте бул бут узун эмес экен деп, скрипкада кол узун эмес, кайсы бир деңгээлде бул моюндун дагы меникиндей кыска моюн болуп калса болбой калат деген өңдүү бир түшүнүктөр бар да бизде. А сиздер айтып атасыздар, бул таланты жок баланын өзү жок деп айтып атасыздар. Тандаганда дагы ошол бир карайсыздарбы? Бул манжалардын узундугу, ушул нерселерди карайсыздарбы? Сиз азыр таланты жок баланын өзү жок, биз бардык балдардан таланттуу чыгарабыз десеңиз, мен таң калып атам да. Кайсы бир деңгээлде ошол баягы буга чейинки калыптанган стандарт деп коебуз го, бир өзүнүн калыбы бар го. Ошого карайсыздарбы? Мисал алсак, дагы эле ошол Самиранын колун карасаңыздар, кичинекей, анан мындай тарбайган колдор. Балким муну скрипач болот дебесе керек. Мен келгенде мага окуучулар кээде чалып, колун текшересизби, карайсызбы? Ошондой түшүнүк бар бизде баарыбызда. Ооба, ал стандарт мектептерде, академиялык мектептерде обязательно колун карайт. Мен дагы өтүп атканда колумду карап, ырдаганымды текшерип дегендей. Ырдаганымды текшербейм, чынын айтайынбы? Ойногонумду текшербейм. Ооба, келем, колун карайм. Эмне үчүн карайм? Анткени скрипканы тандашыбыз керек. Ошого жараша эле карайм. Жөндөмү барбы? Гүлмиреже айтат, мына бул кыздарды скрипка беребиз. Болду. Иштейбиз. Эч кандай, демек, таланты бар болсо, кайсы бир деңгээлде ал физикалык турумуна карабай эле берүүгө болот экен го. Бардыгы болот. Азыркы изденүү, азыркы, мисалы үчүн, инновациялык өнүгүп аткан, техникалаштырылып аткан убакта адам баласынын азыр карап көрсөңүздөр, 3-4 жаштагы балдар кандай математиканы, адам баласынын мээси ушунчалык бир нерсени батка ала алат экен. Ошону эгерде төрөлгөндө эле лидер болуп төрөлбөйт. Аны дагы тарбиялаш керек, мисалы үчүн физик болуп төрөлбөйт да, ошону да тарбиялайсыз. Ошондой эле муну деле акырындан таптап келсең эле чоң скрипач болот. Биринчиден абдан жакшы ураныңыздар бар экен, таланты жок баланын өзү жок деген. Иштесе эле бар. Анда эмесе азыр биздин Алия менен Нагима дагы кыздарга кошулуп калды. Дагы бир чыгарманы угалы, андан кийин кыздар менен маектешебиз. Азыр Евгений Медведовскийдин Гамма Джаз деген чыгармасын угалы. Бул чыгарма жөнөкөй эле ре мажордун ре мажордун эле негизинде жазылган, бирок ушунчалык мындай ыргактуу, ал өзү хор бөлүмүнүн жетекчиси болуптур убагында. Ошол мындай ыргактуу джаз стилин колдонуп, джаздын ыкмаларын колдонуп, гамма джаз деп чыгарган экен. Ал өзү ансамбль үчүн, ошо скрипачтар ансамбль үчүн 2 үн кылып чыгарыптыр. Ошого карабастан биз хор дагы деле мына азыр ушул жерде биздин уникалдыгыбыз хор коллективи болгондон кийин скрипачтар жөн эле туруп скрипка ойноп койсо ал дагы болбой калат. Ошондуктан биз башына хорду кошуп, ырдатып, жанагы биринчи көрдүңүздөр клоундагыдай кылып бийлетип. Анткени биз театралаштырганбыз да, бийлетип, туратып дегендей. Бул жерде болсо ушул нерсе негизи туура эле болобу? Скрипка ойноп атып, бийлеп аткарган бул балага кыйын болбойбу? Жанагындай эле да. Азыр эми замандын талабы ошол болуп атпайбы? Бир кандайдыр бир жаңы нерсени берүү, кызыктыруу, өзгөчөлөнүү болуп калбадыбы? Ошол замандын талабына жараша биз да изденип иштеп атабыз. Мен жана айтып кеттим, 2 үндү бул жерде биз 3 үн кылып иштеп чыкканбыз. Анан хорду да кошуп койгонбуз. Көрөлү анда. Азыр көрөсүздөр. Көрөлү кыздардан.
Ой, баракелде. Өзгөчө, сиз айткандай хор менен музыканын аркалышы, классиканын аркалышы кайсы бир деңгээлде жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, жазды. Жазды бир кайсы бир деңгээлде классикага аралаштырса, сиздер алып туруп хор менен аралаштырган бир башкача чыгарма болуптур. Негизи эле баягы сиз айтып өтпөдүкпү, баягы кайсы бир деңгээлде буга чейинки өтүп келген стандарттар бар деп. Жалпы ушул сиздер окутуп аткан ыкманы кайсы бир деңгээлде жалпы Кыргызстан боюнча таратууга болобу? Сиз азыр буга чейин айтып кеткен сурооңузга биринчи айтып кетейин дедим эле. Сиз айтып атпайсызбы, мынакей джаз менен классиканы кошуп деп, унутуп калбайын деп айтып атам да. Бизде Сөзүңүзгө аралчы Нагима келип ордуна отурса болот го, Нагима келе кой. Нагима келе кой. Биздин хордо билесиз да, көрүп эле жүрөсүздөр, биздин көрмандарыбыз деле билип калды, музыка сүйүүчүлөр деле билип калды, балдар өнөр сүйүүчүлөр деле билип калды дегендей, джазды деле, эстраданы деле, хорду, классиканы, Моцарт, Бетховен баарын эле аткарып атышпайбы? Биздин хордун өзгөчөлүгү ошондо болуп атпайбы? Булар джазды да аткарат. Мына ошондой эле, ошол эле ыкма менен скрипачтар дагы түрдү. Румба деген чыгармабыз бар. Мисалга алсак, кыргыз чыгармаларын аткарышат. Мына жана көрдүңүз Турдубек Чокиевдин Би деген чыгармасын аткардыгы. Бул классикалык. Ошол эле убакта кайра клоунду кийип алып, клоун болуп атышат. Демек, жалпы Кыргызстандагы ушул баягы музыкалык жаатта өнөр көргөзөм, балдарды тарбиялайм деген дагы окуу борборлору кайсы бир деңгээлде сиздердин ыкмаңыздарды алса болот экен. Мен ушул жерден биздин кийинки билеймин деген ырды аткарууга кызыбыз даяр болгуча Нагима менен сүйлөшүм келип атат. Нагима, сен 1 жыл мурда келдиң, скрипкага, Азыр Моцартты ойноп үйрөнүп калдым дедің. Дагы кайсы чыгармаларды ойноп атасың? Азыр өзгөчө өнөрүңдү көрдүк, Негизи эле бул чоң баягы дүйнөлүк агымдын алдыңкы музыканттары деп атайбыз да аларды. Ошолордун кайсы бир деңгээлде баягы үйрөнүүдө сен да таанышып чыгып атасыңбы? Бах, Бетховен, Моцарт дегендер бул эми баягы дүйнөдөгү музыканын эң аталары деп билебиз го биз. Окуп атасыңбы, үйрөнүп атасыңбы? Айтчы, эмнелерди үйрөнүп атасың? Айтчы, үйрөнүп атасың? Уялбай сүйлөбүз, Алия деген кызыбызды да чакырып койсок. Алия. Айта кой. Даярданат. Папатенка дегенди үйрөндүк. Папатенканын несин ойнодук эле? Частушкасын ойногонбуз, Ал кандай чыгарма экен? Ал жерде кандай ойнойбуз? Жөн эле смычок менен ойнобой, эмне менен ойнойбуз? Колдун пицциката кылып негизи баягы сахнадан көрүп жүрөбүз. Бардык кыздарды баягы сахнага чыкканда кадимки өздөрүнүн талантын көргөзө билишет. Албетте бул баягы студияда бул жерде турган жайнап турган камеранын сүрүнөн кайсы бир деңгээлде Нагима бизден сүрдөп атат окшойт, Анда эмесе биз азыр кайра музыкалык бир чыгармага өтөлү, эже, Андан кийин маекти улантабыз.
студиябызга келип ушундай бир маекот бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Акшоола балдар хоруна дагы да чоңдогон ийгиликтерди каалайбыз. Студиябызга көп келип туруңуздар. Коомдук Бенч канал, Маданият Тарых телеканалы берүүлөрүн улантат. Биз сиздер менен кийинки берүүгө чейин коштошобуз. Аман туруңуздар.